Мен бардык угуучуларга салам жолдойм. Сиздер менен Абдыкеримова Салтанат, электрондук соода иши боюнча коуч. Биринчи бөлүк: рынокты талдоо жана электрондук соода ишинин стратегиясы. Биз бүгүн маанилүү суроолордун бири ата-андаштарды тандоо жөнүндө сүйлөшөбүз. Респонденттердин 74% ата-андаштыкты талдоо маанилүү же өтө маанилүү экендигине макул болушкан. Бирок 57% бул боюнча аларда иш жакшы эмес жүрүп жатканын моюнуна алышкан. Онлайн ата-андаштарды изилдөө абдан маанилүү. Бул талдоо сиздин ата-андаштык позицияңызды түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Электрондук соода иши тармагында сиздин бизнесиңизди өнүктүрүү үчүн идеяларды жана ата-андаштыкка жөндөмдүүлүктү кантип жогорулатуу керектиги жөнүндө түшүнүк берет. Ата-андаштарды изилдөөдө эки мамилени бөлүп караса болот. Алардын веб-сайттарына, социалдык тармактарына жана соода аянтчаларында жайгаштырууга сереп салуу. Ошондой эле салыштырма талдоо үчүн онлайн куралдарын пайдалануу. Биз ата-андаштарды кантип изилдейбиз? Төмөнкү суроолорду иликтейбиз. Ата-андаштар, алардын бизнес модели кандай? Алар колдонгон санариптик сатуу жана маркетинг каналдары, офлайн режиминде алар колдонгон сатуу каналдары, алар колдонгон тилдер, алар багыт алган өлкөлөр, алар эмнени сатышат, алар эмнени сатпайт, бирок сиз сатасыз. Алардын баасы кандай? Алар кандай төлөм ыкмаларын пайдаланышат? Алар жеткирүүнүн кандай варианттарын сунуштайт? Эң маанилүү ата-андаш ким? Эң тайманбас жана инновациялык мамилелерди ким колдонот? Мындай маалыматтарды сиз кайдан аласыз? Google издөө аркылуу алсаңыз болот. Ата-андаштардын веб-сайттары аркылуу, ата-андаштардын социалдык тармактарынан, соода аянтчаларында ата-андаштардын тизмесинен, мисалы Amazon, Etsy сыяктуулар. Рынокто изилдөөнүн дагы бир өтө кызыктуу тактикаларынын бири бул тармактык алдыңкы тажрыйбаларды изилдөө. Башкача айтканда, сиздин тармакта алдыңкы компанияларды иликтөө. Алдыңкы практиканы кантип изилдөө керек? Сиздин сектордон тышкары алдыңкы практика. Өлкөңүздөн, сектордон, тармактан тышкары мисалдарды караңыз. Электрондук соода ишинин ар кандай бизнес моделдерин караңыз. Сиздин бизнес үчүн иштей турган жаңы идеяларды табыңыз. Сиздин секторуңуздагы алдыңкы практика, сизге жаккан жана аларды колдонсо боло турган брендтерди, продуктуларды жана кызматтарды табыңыз. Сизди шыктандырган мыкты веб-сайттарга, социалдык тармактарга же соода аянтчаларына байкоо жүргүзүңүз. Аны кантип жасоо керек? Булар аналитикалык отчеттор, эл аралык ишкер басма сөзү, ата-андаштардын сайттары, башка секторлордогу сайттардын мыкты үлгүлөрү, социалдык тармактарды жакшы же адаттан тыш колдонуу жана эң акыркысы соода аянтчаларындагы мыкты тизмелер. Азыр мен сиздерге Wildberries Marketplace'нин мисалында ата-андаштарды талдоо мисалын сунуштаймын. Wildberries.ru сайтына киресиз. Мисалы, сиз экологиялык шопперлерди чыгарасыздар. Биз издөө сабына шоппер деп киргизебиз жана биринчи бетте белгилүү, көбүрөөк сатылуучу кардарлар талап кылган шопперлерди көрөбүз. Мисалы, сиз ушундай шопперди тандап алдыңыз. Өңү саргыч, боз, нейтралдуу экологиялык өң. Биз аны 36 000 жолу сатып алышканын көрүп жатабыз. Бул ушул шоппердин абдан популярдуу экенин билдирет жана биздин максаттуу кардар абдан талап кылган товар. Бул жерден биз ата-андашыбыздын кыска так дизайнын, кардалар түстөрдү кандай колдонгонун көрө алабыз. Андан ары биз шоппердин курамын жана сүрөттөмөсүн көрсөк болот. Эгер сиз шоппер өндүрүүчүсү болсоңуз, анда бул алдыңкы тармак чөйрөсүндө сиздин потенциалдуу ата-андашыңыз. Ал азыр маркетплейсте азыркы убакта популярдуу. Бул сиздин алдыңкы тажрыйбаларды иликтөөңүз. Андан ары көңүлүңүздү баасына бурам. Бул 506 рубль. Эгер сиз ушул баадагы диапазондо чыгарсаңыз, анда бул компания сиздин ата-андашыңыз. Эгер сиздин баа диапазонуңуз азыраак болсо, мисалы 200 сомдун тегерегинде болсо, анда баасы боюнча сизге жакын ушул шопперге көңүл бурууну суранам. Бул шопперди 89 000 жолу сатып алышкан, ал дагы абдан жакшы жасалган.
биз бул шоппердин курамын, сүрөттөмөсүн көрө алабыз. Бул компания сизге атаандаш болот. Эгер сиз Wildberries Marketplace'не чыгууну пландаштырып жатсаңыз, себеби ал сиздин шопперге окшоштуу ушундай эле баа менен чыгарат. Ошондуктан бул компания сиз Wildberries Marketplace'не чыкпасаңыз дагы сиздин атаандашыңыз болоруна сиздин көңүлүңүздү бурам. Себеби Кыргызстанда Wildberries Marketplace жакшы эле өнүккөн. Сиз рынокто офлайн сатуулар менен алектенсеңиз дагы бул компания сиздин атаандашыңыз болот. Себеби сиздин максаттуу кардарыңыз рынокко келип бул сумканы сизден сатып албашы мүмкүн. Ал опцияны тандап, бул сумканы Wildberries Marketplace аркылуу буйрутма берип алат. Бул мисал болот. Сизден алыс эле жайгашкан компания электрондук соода ишинин жардамы менен сизге түз эле атаандаш боло алат. Анткени сиздин максаттуу кардарыңыз опцияны тандап алып, сиздин бутигиңизге келип же рынокко барып сумка сатып албай, жөн эле ушул сумканы Wildberries'тен буйрутма менен алып алышы мүмкүн. Ушул видео курсту угуп, мен сиздерге өз алдынча иш жасоону сунуш кылам. Атаандаштарыңарды иликтеп, сиздердин областтагы алдыңкы компанияларды иликтеп, маалыматтарды жазып алып, аларды талдаңыздар.